Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгін сіздерге болгон окуянын негизинде тартылган невозможное деп аталган кызыктуу тасманы кыскача баяндап бермекчимин. Сиз шашпай отуруп видеону аягына чейин көрүүгө даяр болуп калган болсоңуз, биз баштадык. Тасма 2004-жылдары болуп өткөн 200 миңден ашык адамдын өмүрүн алган цунамини сүрөттөйт. Эң алгач эле Генринин бактылуу үй бүлөсү менен таанышып, ал жубайы Мария экөө 3 баласы менен бирге эс алууга Таиландка бара жатышат. Генри Марияга үйдөн чыгып жатып үйдү бекитпей калдымбы деп сартана болуп жатса, Мария үйдү бекитип койгондугун айтып, күйөөсүн тынчтандырды. Ал аңгыча учак бир аз титирегендей болуп, кайра токтоп калды. Башкалар менен бирге эле үй бүлө аман эсен конуп, андан ары мейманканага жөнөштү. Мейманканага келип жайгашышып, андан соң деңиз жээгине үй бүлөнүн эс алуу күндөрү башталып эле көңүлдүү убакыт өткөрө башташты. Эртеси дагы аба ырайы жакшы болуп, адаттагыдай эле көңүлдүү эс алып жатышкан. Улуу баласы Лукас, Томас жана Саймон үчөө бакчада теннис ойноп жатышты. Генри Марияга чамасы мени жумуштан кетиргене калышты окшойт, эми мен жумушсуз калат окшойм десе, Мария болсо күйөөсүн колдоп коштоп, көп эле кабатыр боло бербе деп койду. Анан да биз ошол жерден Мариянын дарыгер болуп иштерин билебиз. Бир канча убакыт өткөндөн кийин Генри эки күчүү баласы Томас жана Саймон менен бассейнде ойноп жатып, Мария болсо китеп окуп жатканда айлана дүрүлдөп эле бир башкача үндөр чыга баштады. Ошол кезде алыстагы пальмалар биринин артынан бири кулап эле аларды көздөй эбегейсиз суу каптап келе жатканы байкалды. Беймарал жүргөн адамдарды суу тездик менен каптап, ата-энесинен алысыракта турган Лукас бассейнге секирди. Ал эми китептин айрылган барагын алайын деп жаткан Мариям эч нерсеге жетишпей калды. Бир кезде Мариям лакылдаган суу менен агып барып пальманы кармап калганга жетишти. Жанагы кабаттуу мейманкананын чатырлары гана көрүнүп, бир аздан соң Мариям төмөндү көздөй агып бара жаткан Лукасты көрүп, аны көздөй сүзүп барганга аракет кыла баштады. Ал Лукаска жетем деп жатып, орто жолдон уштуу жыгачтардын айынан төшүндө жарадар кылып алды. Эне бала аракеттенип бири-бирине жеткенге аракет кылып жатып, агып бара жаткан унаанын ичинде баланын ыйлап жатканын да угушту. Бирок аларда ал баланы сактап калууга эч кандай мүмкүнчүлүк жок эле. Орто жолдон дагы бир чоң толкун каптап, эми Мариям бутун дагы жаракаттап алды. Бактыга жараша Лукас менен Мариям бири-бирин жоготпой бир топко чейин агып барып, акыры бир даракты кармап калышты. Толкун токтоп, бирок айлананын баардыгын суу каптап жатат. Лукас апасы менен камыштарды аралап кургактыкка дээрлик жетип калышты. Ошондо гана Лукаска апасынын бутундагы чоң жараты көрүнүп, коркуп кеткен Лукас дароо эле апасынын жараты жөнүндө айтып, бир жерден Мариям бутун таңып, андан ары жөнөй башташты. Бир аз баскандан кийин эле Мариям жакын жерден кичинекей баланын үнүн угуп, биз ал баланы таап өзүбүз менен кошо алып алышыбыз керек десе, Лукас апасына биз өзүбүз араң баратабыз, биз ага кантип жардам бермек элек деп айтып, бирок Мариям болбой атып, баласын көндүрүп жанагы кичинекей баланы издей башташты. Ал баланы бат эле таап куткарышып, Лукас аны жонуна көтөрүп, Мариям болсо аксаган буту менен араң басып бара жатты. Эми алар бакка чыгып тыныгышмакчы болуп, Лукас жанагы кичинекей Дэниел деген баланы бакка чыгарып отургузгандан кийин кайра төмөнгө түшүп, алсырап калган апасына бакка чыкканга жардам бере баштады. Мариям бакка чыгып, үчөө ошол жерде эс алып отуруп калышып, арадан бир канча саат убакыт өтүп, ошол жерден өтүп бара жаткан жергиликтүү тургундардын бирөөсү аябай эле алсырап баса албай калган Мариямга жардам көрсөтмөкчү болуп, аны сүйрөп жөнөдү. Эсин жоготуп койгон Мариям көзүн ачса, ошол жергиликтүү тургундар жашаган аймакта экен. Ал адамдар болсо көпкө узабай эле Мариямды унаага салып ооруканага жеткирмекчи болушту. Лукас болсо апасынын жанынан калбай, аны менен кошо унаага түшүп, бирок жанагы кичинекей Дэниел деген баланы таптакыр эле эсинен чыгарып коюптур. Лукас жолдо бара жатып көптөгөн жарадар адамдарды жана унаага салып жүктөп бара жатышкан өлүк адамдарды көрдү. Лукастын апасын жанагы адамдар ооруканага алып келишип, ал эми ооруканага адам батпай, жердин баары эле жарадар болуп жаткан кишилер. Лукас болсо жанагы апасын жеткирип келген адамга тилин түшүнбөсө да өз тилинде рахмат айтып койду. Ал эми Мариямдын оор абалда экенин көргөн дарыгерлер ага кам көрө башташты. Кийинчерээк Мариям Лукастан бутумдун өңү кандай экен деп сурады. Эгер кызарып турган болсо анда жакшы, а эгер көгөрүп кеткен болсо анда иштин бүткөнү эле. Лукас болсо апасына анын буту кызарып эле тургандыгын айтты. Ал апасына мандарин жегизгенден кийин Мариям Лукаска Кудайга шүгүр, сенин 6 сааның аман. Ошондуктан сен бул жерде жөн эле отура бербегин. Азыр айланабызда жардамга муктаж адамдар толуп жатат. Сен ошолорго барып колуңан эмне келсе жардам бер деп айтып, мен болсо сени ушул жерде күтөм деп койду. Лукас макул болуп апасынын жанынан кетип, бирок кимге кандай жардам берерин билбей, аңгыча эле ага бир адам келип баласынын сүрөтүн көрсөтүп жардам сурай баштады. Анда Лукас ал адамга жардам бермекчи болуп, баласынын аты жөнүн жазып алып, оорукананын баардык имараттарынан кыйкырып издей баштады. Улам сайын ага жарадар адамдар кайрылып, өз жакындарын издешүүгө жардам сурап, Лукас болсо издеп жаткан адамдарынын аты жөндөрүнүн баардыгын жазып алып, имаратты кыдырып кыйкырып издеп жүрдү. Ошентип бир канча саат бою кыдырып жүрүп, акыры жанагы эң биринчи кайрылган адамдын баласын таап алып,
болуп экөөнү бири-бирине жолуктурду. Ушундай көрүнүштөн кийин чуркаган бойдон апасына келип, бирок апасы жанагы жаткан керебетинде жок экенин көрүп эле кыйкырып ызычы сала баштады. Анда Лукаска бир дарыгер айым келип аны тынчтандырып, ага жардам берерин айтып, апасынын аты жөнүн жана өзүнүн аты жөнүн сурап жатты. Анан да бул жерде сенин апаңдын сүрөтү жок бекен кара деп өлгөн адамдардын сүрөттөрүн көрсөтө баштады. Достор, эгер Москвада документ тармагында кыйынчылыктар жаралса, таза документ жасаган Эрлан Байкени сунуштайбыз. Документтин кандай гана түрү болбосун тез, ылдам жана сапаттуу бүтүрүп бере алат. Ошондой эле база боюнча мөөнөтү өтүп кетсе же базадан чыгып кетсе, баардык көйгөйүңүздү чечип, анан да эгер сиз Аралаш медиа каналынан келдим десеңиз, сизге 500 рубль арзандатуу менен жасап беришет. Байланышуу үчүн ссылканы описанияда калтырам, же болбосо экрандагы 7929 541 02 05 номерлерине кайрылсаңыздар болот. Ал эми биз тасманын кийинки көрүнүшүндө аман калып өз үй бүлөсүн издеп жүргөн Генрени көрөбүз. Ал деле бактыга жараша көп жаракат албаптыр. Анан да таш талканы чыккан аймактан эч кимди таба албай, баягы мейманканаларга кайтып барып эле жогорку кабаттарда адамдар жүргөндүгүн байкады. Ал ошол жака чыгайын деп, бирок алы келбей жыгылып түшүп. Бирок эң кызыгы жогорудагы адамдардын жанында Генринин эки кичүү баласы Томас менен Саймон бар экен. Алардын аман экенин көргөн Генри сүйүнүп, эми эки баласын ээрчитип алып, Мариям жана Лукасты издеп жөнөштү. Генри бир адамдан сүйлөшүп алуу үчүн телефон сураса, ал адам телефондун кубаттуулугу түгөнүп калаарын айтып эле бербей койду. Анда Генри эки кичинекей баласын шаардан адамдарды коопсуз жакка ташып кетип жаткан унаага салды. Балдары менен коштошуп, эч качан бири-бириңерден ажырабай бир болгула деп айтты. Анан да ал унаада отурган аялга менин балдарымды жакшылап карап көз салып туруңуз. Мен бул жакта жакындарымды издеп таап алып, артыңыздардан эле барам деп айтты. Андан соң Генри түндөп эле үй бүлөсүн издеп жердин баарын кыдырып жүрдү. Кийинки күнү ал шаардык ооруканалардын бирине келип, бир адам менен сүйлөшүп калып, ал адам болсо Генриге боору ачып кетти деп айтты. Ал Генриге мага караганда телефон сага көбүрөөк керек экен деп эле телефонун берип койду. Ал эми бул кезде Лукас жанагы ага жардам берем деген дарыгер айымды күтүп отурат. Бир кезде ал дарыгер айым Лукасты бир жерге алып барып, ал жердегилер Лукаска бул буюмдар сенин апаңа тиешелүү эмеспи деп сурай башташты. Ал эми Лукас болсо ал буюмдар апасына таандыкпы же жокпу биле албай, эмне апам өлүп калдыбы деп эле көзүнө жаш келе баштады. Бирок бир аздан кийин эле аны апасынын жанына алып барышып, көрсө кагаз иштеринен ката кетип, кокустуктан улам Лукастын апасын башка жакка которуп жиберишиптир. Бирок тилекке каршы азыр Мариямдын абалы оор болуп, анын төшүнө да бутуна да операция жасаш керек экен. Генри болсо ооруканадан ооруканага өтүп, тирүүлөрдүн да өлүктөрдүн да арасынан Лукас менен Мариямды издеп жүрдү. Бир убакта эле Генри баягы балдары менен кеткен аялды көрүп калып, дароо эле ага жетип барып, менин балдарым кайда? Сен эмне үчүн алар менен бирге кеткен жоксуң деп сураса, ал аял болсо Генриге мени ал жака кое беришкен жок, ал жака жалаң гана жаш балдарды чогултуп алып кетип жатышат деп айтты. Ошол эле учурда көп балдардын арасында Томас менен Саймон да унаада бара жаткандыгын көрөбүз. Лукас апасынын жанында отуруп эле бир кезде баягы таап алган бала Дэниэлди көрүп калды. Сыягы аны атасы таап алган окшойт. Ал эми Мариямдын төшүнө операция жасалгандан кийин ал кайрадан Лукаска суроо берип, менин бутумдун өңү кандай экен деп сурады. Анда Лукас апасына бутуңуздун өңү кызыл экен деп жооп берип, апасы уктап калгандан кийин Лукас дароо эле дарыгер айымга барып, менин апамдын бутунун жараты аябай эле жаман болуп бараттыр деп айтты. Анда дарыгер Лукаска азыр экинчи операцияга эрте экендигин айтып, жакында баардыгы жакшы болорун эскертти. Дал ушул учурда Генри дагы Лукас менен Мариям жайгашкан ооруканада жүргөн эле. Ал айласыздан эки кичинекей баласынын артынан бармакчы болуп, ал айдоочудан дагы бир аз күтө турууну суранып, оорукананын ичин кыдырып жөнөдү. Мариям суу ичкиси келип жаткандыктан Лукас дагы суу алып келүүгө жөнөп, бирок чоң оорукананын ичинен атасы экөө бири-бирине такыр жоолукпай жатты. Мариям өзүнчө жабык бөлмөдө жаткандыктан Генри аны көрбөй өтүп кетип, ал эми жогорку кабатта турган Лукас төмөн жакта кетип бара жаткан атасынын артынан таанып, дароо эле чуркап кыйкырып ошол жака жөнөдү. Бирок сыртта көп адамдардын арасынан баары бир атасын таба албай калып, ал эми Генри болсо унаага түшүп жөнөй баштады. Ошол кезде Лукас катуу кыйкырып, аны жакын эле жердеги унаада турган Томас менен Саймон угуп калды. Көрсө балдарды коопсуз жака алып кете турган унаа дагы эле кете элек экен. Агасы Лукасты таанып калышкан Томас менен Саймон унаадан түшүп чуркап жетип барышып, Лукас инелерин кучактап ошол жерде туруп калды. Алаңгыча Лукастын кыйкырганын атасы да угуп калган байтур. Көпчүлүктүн арасынан Генри да чыгып келип, 3 баласын тең ошол жерден бирдей таап алып, сүйүнүчүндө чек жок болуп турду. Андан соң Лукас аларды апасы Мариямдын жаткан жерине алып барып, Мариям болсо өз үй бүлөсү бул жерде экенин жана баардыгы тең аман эсен экендигин көргөндөн кийин жүрөгү тынчтанып эс алып калгандай болуп, бирок бир аздан соң эле аны экинчи операциясына алып кирип кетишти. Атасы жана балдары апасынын айыгып кетишин тилеп, Мариям болсо операция алдында оор уйкуга кетип, түшүндө баягы эбегейсиз чоң сууну көрүп,
ошол чоң суу менен алып урушуп кармашып жатып акыры жеңип чыкты. Бул дегенибиз операция ийгиликтүү аяктап Мариям өзүнө келди десек болот. Ошентип Генринин үй бүлөсү кайрадан учакта үйүнө кайтып бара жатышат. Лукас апасына баягы алар тагып алган Дэниэл деген бала өз ата-энесин тапкандыгы тууралуу айтып берди. Мариям ал нерсеге кубанып, үй бүлөнүн баардык мүчөлөрү бир катаал сыноодон өткөндөй болуп баратышты. Тасма ушундайча соңуна чыгат достор. Видео жаккан болсо мага жакты белгисин басып, каналдын өнүгүшүнө салым кошуп, көбүрөөк дос тааныштарыңыз менен бөлүшүп койгонду унутпаңыз. Кийинки видеодон көрүшкөнчө аман болуңуздар.